Мен bir нерсени мындай ушул жерден мындай айтайын деп атам да. Акаевдин дагы, Бакиевдин дагы, Убактылуу өкмөттүн дагы, Атамбаевдин дагы, Жээнбековдун дагы, мына азыр Садыр Жапаровдун дагы бир окшоштугун айтып берейинби? Бардыгы ийгиликтүү шайлоодон өтүп келиш үчүн ити менен деле, пити менен деле келишим түзө берип, акырында шайлоодо айткан бир да программа иштебей калып атат. Эмнеге шайлоого чыга эле, уже сен карызсың. Моякта калталар дил болгансың. А мен антип карыз болуп калып, эртең Кудай буйруп президент болуп калсам, мен таш бараң менен куулгум келбейт мен. Мен айттымбы, ошол сөзүмдүн кулумун, мен аны аткарышым керек. Аны аткарыш үчүн мен бүтүндөй Кыргызстан билген криминал, бүтүндөй Кыргызстан билген коррупционер мен тандап түзө албайм просто эле. Революциядан кийин Садыр Жапаров мага чалды. Чалып, мага вице-премьер болуп иштеп берүүнү сунуштады. Мен тилекке каршы жок деп жооп бердим. Себеп? Шайлоого катышуу ниетим бар экенин ошондо эле айттым. Мен эмнеге жок дедим да. Көбү менен айтышты. Эмнеге жоопкерчиликтен качасың деди да. Биринчиден вице-премьерлик деген бул өкмөттөгү эң безделник 4 киши ушул. Эч нерсе жумуш кылбайт. Министрдин жасаганын премьер-министрге ушактай ташып берип эле почтальон. Эч нерсе, өзү бир нерсе ойлоп таппайт. Өзү бир жактан акча тууп келбейт. Жөн эле бирөөнүн ишине эшек иштейт, ат чейт деген жагында ат болуп алган бул. Бул жоопкерчилик дагы эмес. Мен барбай койгон себеби ал эмес, мен башка себебин айтайын деп атам да. Мен эмне үчүн убактылуу өкмөткө барган жокмун да. Анын аты айтып турат, убактылуу деп. Убактылуу болгуңуз келет. Убактылуу деп. Маселе мен убактылуу болгум келгенде жок эмес. Мен убактылуу бийлик эмне менен алек болот экенин билем. Себеби Кыргызстанда саясатчылардын бир калыптанып калган өлбөс житпес бир мүнөзү бар. Ким бийликке келсе эле, эптеп эле ошол жерде калып калууну эле ойлой берет. Эптеп эле ошол жерден өзүнүн кадрларын кое калып шайлоону утуп келүүнү эле ойлой берет. Мына 5-октябрдан бери бүгүн 12-13 ноябрь болуп калды. Эмне жумуш жасадык? Кадр алмаштыргандан башка. Бул кадр алмашкандан эч нерсе өзгөрбөйт экенин биз 30 жылда түшүнүшүбүз керек да. Анан жоктон тапкансып конституцияны өзгөртөбүз деп кирдик. Бул эмне? Колу барбы, буту барбы, басабы, же жейби, же чуркайбы? Бул китеп да, адам ойлоп тапкан китеп. Туурабы? Анан Сооронбай Шарипович жаман иштесе, же Атамбаев жаман иштесе, же Бакиев жаман иштесе, эмнеге китеп күнөөлүү болуш керек акырында? Туурабы? Эмне үчүн мамлекеттин өлүк баятышына Ак үйдүн забору күнөөлүү болуш керек? Сенин элге болгон мээримиң, элге болгон сүйүң жүрөктөн ачылбаган болсо, сен каша менен эшикти алып койгондон эмне пайда? Бузганга всегда успеем. Бузганга дайым жетишебиз. А биринчи жанына бир нерсе куруп көрбөйлүбү? Саздат этип. Урганга кем акылдын дагы акылы жетет. Кем акыл, эң акылы жоктун уй-пуй жылкы деле келип сүзүп кетип жыгытып бузуп кое берет. А биз адамбыз го, биз курбайлыбы бир нерсе.